мектеп окуучулардын ортосунда болуп жаткан чыр эми нарынга келип жеттиби? Булардын чырын кантип токтотсо болот? Албетте ой пикириңизди комментарийге жазып коюңуз. Таксисттер жол талаша кетип, ортодо ок атышуу болду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Сауд Аравиясы Путин менен Трамптын жолугушуусун өткөрүү идеясын жактырды. Сауд Аравиясы Россиянын президенти Владимир Путин менен АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын жолугушуусун өз аймагында өткөрүү сунушун кубаттайт. Бул тууралуу Сауд Аравиясынын тышкы иштер министрлиги X социалдык түйүнүндөгү билдирүүсүндө айтты. Сауд Аравиясы падышалыгы Россия менен АКШ президенттеринин саммитин өз аймагында өткөрүү демилгесин кубаттайт. Падышалык Россия менен Украинанын ортосунда туруктуу тынчтыкка жетишүү үчүн башталган аракеттердин улантарын тастыктайт деп белгиледи министрлик. Ошондой эле Сауд Аравиясы соңку 3 жылда Украинадагы кырдаалга байланыштуу бир катар жолугушууларды өткөргөнүн эске салды. Урматтуу Москвадагы мекендештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Окуучулардын чыр чатагы эми нарынга жетти. Жумгалда мектеп окуучуларынын чыры быжакташууга чейин барган. Жумгалда өспүрүмдөр телефон үчүн уруша кетип, 16 жаштагы бала жаракат алып ооруканага түштү. Окуя 13 февралга караган түнү болгон. Милициянын айтымында балдары баш кууган айылынын Садбакасов атындагы мектепте 10 класста окушат. Алардын бири классташынын санына уштуу нерсе менен сайып качып кеткени айтылды. Жабырлануучунун ата-энеси арыз жазуудан баш тарткан. Кошумчалангандай, окуя түнкү убакытта болгондугуна карабастан Жумгал РЭБинин 5-кызматкери тийиштүү деңгээлде профилактикалык иштерди алып барбагандыгы үчүн кызматтык жазага тартылышты. Бишкектеги номер 72 мектебинин окуучусунун өлүмү. 9 класстын окуучусу кармалды. Милициянын айтымында кармалган бала 8 класстын окуучуларынан системалык түрдө акча топтоп жүргөн. Жана жабырлануучуну ушул себеп менен ажатканада ур токмок алып, окуя өлүм менен аяктаган. Кылмышка шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Экспертиза ал баңгизат колдонбогондугун тастыктады. Буга чейин соц тармакта ал баңгизат колдонору айтылган болчу. Москвада жолдо болгон чырда таксистке карата бир нече ок атылды. Орусиянын борбору Москва шаарында жолдо болгон чыр чатактан улам кытайлык кроссовердин айдоочусу тапанча менен таксистти жарадар кылды. Бул туурасында орус басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, алар алгач жол талашып тирешие кетишкен. Андан соң Кытай унаасынын айдоочусу травматикалык тапанча менен таксистти көздөй бир нече ирет ок чыгарган. Учурда полиция бардык жагдайларды эске алуу менен тергөө иштерин жүргүзүүдө. Күнөөлүү айдоочуну издөө иштери жүрүп жаткандыгы маалыматта кошумчаланган. Ал эми таксистке тез жардам кызматкерлери жеринде жардам берген.